Assalamualaikum Kırgızlarım. Ben şu çüyenin attan gayrılattım mı? Hazır Talapbay, Sadır Japarov'a. Tegereğin barın banditlerмен толтырып алдың ғой? Тура мәшінлерге. Biz birlikte 5'inde adiletsizlik болған үшін çıktık da. Karşı olupçu. Қазір ошо Бериндикке, Бекенинге, Кыргызстанга чуркан байлардың бардың бүт уягы менен сени колдоп чуркап жүрүшөт. Адилеттүүлүк каякта? Элим менен болом деп коюп бүт бардың турамаш кетип бардат го сеники. Biz чүйени сага каршыбыз, колдой албайбыз. Каяктагы адилеттүүлүк? Айткан сөзүң баары калп болуп болдук, эмне деп айткан? Кумтөрдү элге алып берем деп коюп чыккандай кумтөрдү алтынга албай калды. Райым миллион камалат деп камалбай калды. Райым назабынан эле соронбай кетип калды кызматынан. Эми азыр тиги баары тең минтип коюп кыйратам жомок айтыпчы, анда эмнедин баары токтоткула. Биз каршыбызмы чүйел? Сени колдобойбуз биз чынында эле. Колдобойбузбу жигиттер? Колдобойбуз. Наразыбыз. Бүт байлар менен кетип бартыңар монтип эметип. Тарапай менен унутуп койдуңар. Алдында жомогуңар токтоткула. Саламатсыздар, урматтуу шайлоочулар, урматтуу кыргыз элим. Мен бүгүн силерге айтайын дегеним, бүгүнкү бийлик башындагы Садыр Нуркожоевичтин кантип элге чоң спектакль койгонун айтып берейин. Аны өзүңүздөр деле факты менен өзүңөр көрүп тургандай айтып берейин да. Анан жыйынтыкты өзүңүздөр чыгарасыздар болот. Шайлоо башталгандан баштап айтты. Мен сиздерге таза шайлоо өткөрүп берем. Өлкөбүздө бардык ызы-чуунун баары ушу шайлоонун артынан келип жүргөн деп, ошону өз баштарынан өткөргөн жөн инсан катары, президент катары айтты. Административный күч дегендерди пайдаланбайбыз. Ким пайдаланса, аны ким эмесе кызматынан алынат, керек болсо камалып кететкенге чейин барды. Подкуп болсо, берген да калган да кишилер кармалса, аларды дагы жоопко чейин тартабыз, камалганга чейин барат деп айтты. Ким бийликтин партиясымын деп айтышса, ошолорго добуш бербей койгула деп айтты да. Ошо менен биздин президентибиз өтө гумандуу, өлкөбүздө болуп көрбөгөндөй чоң жакшы шайлоо өткөргөн деп жүрөгүбүз ыраазы болуп, ого-терден элдин көпчүлүгү ага ыраазы болуп отурду. Шайлоо убагында да ошондой деңгээлге жеткиргенге чоң күчтөрүн жумшашты. Подкуп болбосун, административдик күч пайдаланбасын дегендерди колунан келишинче кылды. Аягында айтты, мен жалгызмын, жетише албай атам, момча 3 миллион элдин артынан ар биринен карап жүрө албайт экенбиз. Эл, силер да жардам бергиле мага деп айтты да. Бардыгы сонун ойдокудай. Мындан артык бизге эмне керек деп турдук да. Ошол убакта бир сөзүн карагыла. Шайдылдаеваны мен да жаман көрчү элем. Бул не болгон ушул Бышкадан кетпеген аял болду деп. Анан мунун өзү менен сүйлөшүп, өзү менен акылдашкандан кийин Шайдылдаеваны мен жакшы көрүп калдым. Бул өтө кыйын аял экен, өтө акылдуу, гумандуу аял экен деп мен ушуну ордуна калтырууга да туура көрдүм деп ордуна калтырып койду. Анын ишине да кийлигишпейт, Бышкага да эч ким кийлигишпейт деген убадаларын берди. Туура. Ушул жерден эми урматтуу туугандар, не себептен ушундай болгонун бүгүн түшүнүп турабыз. Көрсө, Шайдылдаева ушунча жылдан бери иштеп жүрүп, өтө чоң опыт алган, стаж алган аял катары Садыр Нуркожоевичке берген кеңеши, акылы ушундай болгон экен башында. Ал айткан, сиз ушундай кылып шайлоону өткөрө бериңиз, өтө таза шайлоо өткөрөбүз. From your country. Я вот так сниму его. 있는 거냐고 물어보시래요. 그지? 그러니까 본인은 그 후보자라고요. 알고 싶다고 그러고 이제 그 답변자한테 물어보거든요. From your country. Why question? I am a candidate of deputy in Kyrgyz Republic. From country your. Why me question? Your name. Please your name. Why? You must have document for you in this. Your document in this special organization. This is a special organization. This is special organization. Do you must have only document
Only your document, please. I am candidate of parliament. Через... Так, дорогие друзья, вот иностранный гражданин неизвестного происхождения находится вот в закрытой части нашего ЦИКа. Что он делает, неизвестно. Ни фамилии, ничего. Они говорят, что айтишники здесь. У меня, конечно, телефон... Окей, айтишники зашли. Их даже не проверяет. We have big problem in my country. With IT. You is IT worker. What in this working? Do you have document? Do you have document in here? In in worker in here? Do you have document? Yes. Пусть покажет документ. Пусть он покажет. Зачем покупать? Что он делает здесь, иностранный гражданин, айтишник здесь? Еще вот посмотрите, маски, господа. Что делает иностранный гражданин, не то китаец, не то кореец. Он говорит, я здесь работаю. На основании чего он здесь находится? Почти что в ключевом месте, где все должно быть под особой охраной. У иностранца должен быть разрешительный документ. Вот так. Кто нас судьбе решит, кто решает наши вопросы. Вы решаете? Да, вы решаете, я смотрю. Нет, вы решаете. Нет, кто вы такой? Вы фамилию назовите, кто вы? Алло. Можно вашу фамилию увидеть? Алло. Бізге түсіп білесіз бе? Вот. Вот это что за контора вот здесь, что находится иностранный гражданин здесь? Вы понимаете, да? Два вот серверных. Я не знаю, что за документ. Это РИСО. Что за документ? Что за аппарат? Вот. Здравствуйте. Понимаете, да? Даже охранник не может сказать, что здесь происходит. Добрый день. Ну, вообще-то вечер, но добрый. Ну, добрый вечер. Что здесь делает в ЦИКе этот иностранный гражданин? Ну, во-первых, он наш привлеченный специалист. Откуда У нас есть привлеченный? договор на основе меморандума, заключенный с корейской стороной. А почему об этом не сказано кандидатам? Да вы и не спрашивали? А мы спрашиваем неоднократно, мы спрашиваем, кто обеспечит... Пожалуйста, покажите. Нет, в письменном хорошо, виде, что, где нет, вас что он, спрашивают. чем он занимается, иностранный Он гражданин? здесь занимается поддержкой нашего сайта. Сайта? Да. Сайта, с которого проникают на сервер. А давайте оставим голословные обвинения. Нет, Где я думаю... доказательства, что А есть теперь проникли? докажем. Ну, докажите, Например, потом я не знала, говорите. что здесь... Do you working in site? Do you worker inside? Вы мешаете работать. Пожалуйста, покиньте помещение. Теперь ясно. Ты мне объяснил. Потому что я сегодня уже, друзья, я сегодня уже поняла, что на работе ОСУ не могли быть срывы, а все данные вносились на сайт. И на сайт, я полагаю, вносил изменения. Вот этот гражданин, как он сказал, его country, Корея. Корейский специалист. Здесь я наемный специалист. А вы знали, что эти принтеры какое-то имеют значение? Нет, мне имеет интерес, почему иностранный гражданин даже не представляется, кто он такой, Вы понятия для не имеет. начала Охранники. сами представились для Я него? представилась для него. А вы Да. уверены, что он понял вас? Он понял, не понял, я с ним Ну на вот, английском разговаривала. пожалуйста, покиньте помещение, Я не еще раз покину, говорю. я покину, уже дальше будем расследование проводить. Разбирайтесь в законных Да. порядках, пожалуйста. Да, в Не законных нарушая порядках рабочий мы график. будем разбираться Пожалуйста. в законных порядках. Вот, дорогие друзья, пресс ТР, что же, я решила посмотреть в нижнюю часть. Смотрите, что вы хотите Вот, видеть? просто посмотрим здание, кто здесь есть. Режимный объект. На режимном объекте он находится режимный объект. Так как они в 18:00 закрыли, не принимали наши документы. Всё понятно. Да? Мне непонятно. На режимном объекте, где даже претендентам не позволили зайти после 18:00, сдать документы, выйти собрать документы. Закрыли нам этот объект. Не пускали, например, Акеров не прошел. А сегодня, вот даже не спрашивая работников, не спрашивая даже охрану, проходят иностранные граждане спокойно. Сидит кореец какой-то, извините, всем лес нас на корейский что там? Леспи? Подожди, сизгимсиз. Вы знаете, что корейцы работают у нас внутри кого-то машины астында беды? Я хочу сказать. Да, сказать. Вот, даже милиция не... былтырғы
5 октябрда калп эле революциянын аркасы менен, революциянын эпкини менен ошону пайдаланып туруп түрмөлөрдөн мыйзамсыз чыгып келип, бийликти мыйзамсыз ээлеп алышып, мыйзамсыз чимкириктерди зордуктап, өзүн легитимдештирем деген тираниялык жолго түшкөн Садыр Жапаров менен Ташиевтерди мен кетишин талап кылам. Мына ошого окшогон беспредельщиктердин, ошого окшогон легитимсиз бийликтердин кесепетинен биз азыр андан да жаман беспределге кетип атабыз. Уже көчө беспредели башталды. Уже митингге чыкпа, митингге чыкканга акың жок деген нерселер бар. Митинг бул конституциялык укук. Демонстрацияга чыгуу, митингге чыгуу, пикетке чыгууну биз ошол күрөшүп, ошол КПССтеги диктаторлорго каршы күрөшүп жүрүп, ошол пикет, митинг, демонстрация дегенде укуктарыбызды, демократиялык укуктарыбызды биз жеңип алганбыз. Бирок биз аларды жеңип алганыбыз менен мурдагы ата бабаларыбыздын, чоң аталардын жеңиштерин, социалисттик жеңиштерибизди уурдап алдыңар. Бир дагы адамдарга кепилдик калтырбадыңар. Даже иштегенде 8 сааттык жумуш күнүн калтырбадыңар. Бекер үй жай менен камсыз болуу, бекер саламаттыгын сактоо, бекер окуу жайга, окуганга шарттарын камсыз кылуу дегендерден ажыратканыңар аз келгенсип, теңсиздикке алып келдиңер. Азыр шайлоодо теңсиздик кылып койдуңар. Шайлоого теңчилик жок. Акчасы жок болсо шайлоого чыга албас кылып койдуңар. Сот алдында да теңсиз кылып койдуңар. Сотто да акчасы бар, утуп кете тургуңар. Азыр көчөдө да теңсиз кылып салыңар. Кимин муштуму чоң болсо ошол кетип токмоктоп кете турган кылып койдуңар. Бул беспределге түздөн түз жоопкер Садыр Жапаров сенсиң. Сен легитимсизсиң. Сен бийликте отурганга эч кандай акың жок. Сени легитимсиз чимкириктер зордуктап туруп, дуа окуп койсо эле сен легитимдүү болуп калбайсың. Кийин жанагы 1 миллионго жакын 30%ке жетпеген элдин дагы бир 80% шайлап койду деп мактанып атасың. 80% эл сен шайлаган эмес. Чындап келгенде ошо 30%-тин 80% чындап келгенде ал 20%-тин эле айланасы болуп калат. 20% элдин добушун болгондо да требалистик жол менен, Бакиевдин куйруктарынын аркасы менен шайланып алып туруп, анан кийин мен легитимдүү президентмин деп отурбай эле кой. Сен ошол жерде отурганың өзү беспредел. Ошонун өзү элди дагы, мамлекетти дагы, мыйзамды да тоготпостукка жатат. Ошондуктан сенин кетишиңди талап кылам. Сени бийликке зордуктап күч менен алып келген Ташиевдин да кетишин талап кылам. Ал эми ошолорго силерге деканса болуп алып туруп, жетим жүгүрүк болуп турган декансалар ушу элдин ыркын кетирип атасыңар. Элди адилеттүүлүккө, чындыкка, эркиндикке, теңчиликке, социалдык гарантияларга жетели деген ниеттерине каршы күрөшүп атасыңар. Бир уч топ болгондо да бийликти эле алган топ үчүн милиция дагы, СМБ дагы, ошол декансалары дагы, башкалары дагы кошо чуркап, кошоматтанып жүрөсүңөр. Интеллигенция, эгер силер элдин каймагыбыз десеңер, чындык үчүн, адилеттүүлүк үчүн күрөшүңөр керек. Студенчество, эгер жүрөгүңөр таза болсо, тазалык үчүн, келечек үчүн, чындык үчүн, адилеттүүлүк үчүн күрөшүңөр керек. Эгер карапайым эл, жөнөкөй карапайым эл, чындап эле келечекте ушу бала чакабыз туура жашасын десеңер, биз ошо туура жолго түшүшүбүз керек. Социалдык гарантияларга, социализмге түшүшүбүз керек. Азыркы чимкириктерден, Бакиевдин куйруктарынан, дагы башка коррупционерлерден түзүлгөн конгломераттын, же болбосо ошо контрабандисттер менен преступный мирдин бириккен багы бир өзүнчө бир уюгунан турган бийликке биз ишенип карап отура албайбыз. Ошондуктан биз курултайга жалпы кыргыз элин чакырып атабыз. Жалпы кыргыз эл 12 декабрь күнү саат 10-да Алатоо аянтына келип, ошол жерде жанагы Акылбек Жапаров деген аферист, кошоматчыны азыр премьер-министр кылып койгон. Анын ордуна эл ишеним берген өкмөт түзүшүбүз керек. Эл ишеним берген өкмөттү иштетип, жаңы конституциянын негизинде социалдык гарантиялар жарантып, люстрациялык комитет түзүп, народный контролду түзүп, андан кийин гана Кыргызстанды оңдоо жолуна түшүшүбүз керек. Биз
люстрация кылмайынча биз бул беспределщиктерден, чоң уштумдардан, коррупционерлерден, арам акчалуулардан, уюшулган топтордон, кылмыштуу топтордон эч качан кутуна албайбыз. Ошондуктан 12 декабрь күнү саат 10-го Ала Тоо аянтына келиңиздер. Ошол жерде элдик өкмөт түзөлү. Биз азыркындай беспределге чыдай албайбыз. Азыркыдай буйдамылайган шайлоого чыдай албайбыз. Мындай шайлоолор болбош керек. Шайлоо деген акчасыз болуш керек. Шайлоого бир тиын акча сарптабай, эч нерсесине бир тиын акча сарптабай, бардыгы тең. Миллионери дагы, миллиардери дагы, кембагалы дагы, врачы да, мугалим да бирдей туруп, бирдей шайлана турган шартка алып келишибиз керек. Андай шайлоо болбойт экен. Бул шайлоолордун карапайым кыргыз элине эки тиын чалып пайдасы жок. Мунун пайдасы только арамкорлорго, ошо коррупционерлерге, арам акчасы барларга гана пайдасы бар. Ошо бийликтин даамын сезип алган арамкорлорго гана пайда. Ошондуктан 12 декабрда эгер чындап эле Кыргызстандын келечегин жаркын кылабыз деген болсоңор, жүрөгүңөр таза болсо, өзүңөр дагы чыныгы жалындаган патриот болсоңор, анда ошол элдик курултайга келгиле. 12 декабрь саат 10-го Ала Тоо аянтына. Рахмат. Жакшы калыңыздар.